Жапаров куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Эмгек сиңирген ишкерлерге кызматтык паспорт берилет. Жалал Абадта 35 адам ууланган тамактануу жайына айып салынып, ишмердүүлүгү токтотулду. Саламатсыздарбы? Эфирде Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматы билдирди. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү күндүн негизги чакырыктарынын бири болгон климаттык өзгөрүш, аны менен коштолгон табиаттын кооптуу кубулуштары, техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар жана анын кесепеттери глобалдык мүнөзгө ээ болууда. Ошону менен бирге күнүмдүк турмушубузда айттырбай келген ар кандай кырсыктар дагы жашоо турмушубузга түздөн-түз таасир этип жатканына күбө болуп жатабыз. Куткаруучулук көп тармактуу кесипкөй адистерди талап кылган кесип. Дээринде бар. Кесибин аркалаганда анын өтөсүнө чыга билген, отуна күйүп, суугуна тоңууга даяр болгон темирдей бекем эрктем, технологиялык жогорку даярдыкты талап кылат. Бул ишке бардык эр азаматтар эле иштеп кете албайт. Мына ушундай жоопкерчиликтүү оозу уйпаны, оор жүктү аркалап келе жаткан куткаруу кызматында эмгектенгендердин баарына ыраазычылык билдирем. Куткаруу милдетин аткарып жатып каза болгон эр азаматтарга таазим кылам деп айтылат куттуктоо сөзүндө. Эмгек сиңирген ишкерлерге өзгөчө макам жана кызматтык паспорт берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн 1-июлда салык кызматкерлеринин күнүнө карата иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Мындай чечим өлкөдөгү ишкерлердин статусун жана беделин жогорулатуу үчүн чыгарылганы белгиленди. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери наамын алган ишкерге кызматтык паспорт берилип, алар аэропорттордо VIP залдар, расмий делегациялар жана бизнес залдарында тейлинет. Алар ошондой эле президенттин чет өлкөгө болчу иш сапарларында мамлекеттик жана расмий делегациянын курамына кирет. Президент өлкөдөгү көмүскө экономиканы жоюу үчүн фискалдык тармактагы реформалар аягына чыгып, электрондук эсеп фактуралар, товардык транспорттук коштомо кагаздар, ККМ онлайн, товарларды маркалоо, май куйган жайларды башкаруунун автоматташтырылган системасы, жыйынды пост сыяктуу демилгелер толук ишке ашуусу зарыл экенин белгиледи. Жалал Абад шаарында тамак аштан массалык улануу катталды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, уулангандардын баары 27-июнь күнү шаардагы ага-ини тест татым жайынан тамактанган. Аталган окуядан кийин Жалал Абад район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан аталган тест татым жайы жабылып, 7,5 миң сом айып салынды. Ошондой эле аталган окуяга байланыштуу 30-июнда Жалал Абад шаарынын вице-мэри Гүлбарчын Таштанбекова тиешелүү мекеме ишканалардын адистери менен жыйын өткөрдү. Анда аба ырайы кескин жогорулап жаткандыктан шаардагы тест татым бат бузулуучу эт, сүт азыктарын, жер жемиштерди көзөмөлгө алып, тез арада рейдтерди өткөрүү боюнча тапшырма берилди. Айтмакчы, ага-ини тест татым жайынан 35 адам ууланган, учурда алардын 27-си облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатат. Дарыгерлер бейтаптардын абалы туруктуу экенин билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.